İnsanın takdiri uşul. Bir gün bolsa bir gün, her bir insanın takdirinde ölüm var. 2025 жылдын 11 декабрында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын полковниги, мамлекетке жана улуттук кызыкчылыктарды коргоого 20 жылдан ашуун өмүрүн ардаган офицер Макамбаев Эркинбек Чаканович дүйнөдөн кайтты. Бүгүн 13 декабрда маркум менен коштошуу зыйнаты Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Кызыл Сеңир айылында өттү. Зыйнатка Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилиги жана өздүк курамы, коопсуздук органдарынын ардагерлери, маркумдун туугандары, жакындары жана кесиптештери катышты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өз сөзүндө Эркинбек Чаканович принципиалдуу офицер, чыныгы мекенчил, өз ишине берилген мамлекетке ак ниет жана жан үрөп кызмат кылган адам болгонун белгиледи. Урматтуу эл журт, эркин энебиздин Эркин Чаканович, полковник Макамбаевдин биздин мамлекетибизге, элибизге, журтубузга кылган кызматы эбегейсиз. Эркин Чаканович өзүнүн жөнөкөйлүгү менен, адамгерчилиги менен, өзүнүн адамга болгон сый урматы менен коомубузда кесиптештердин арасында өз ордун чоң кылып тапты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде Эркин Чакановичтин орду өтө чоң эле. Бул ал кишинин бүгүн көз өтүп, о дүйнөгө сапар алып бараткандагы эле сөз эмес, бул чыныгы сөз. Бул жерде Эркин Чакановичпен чогуу кызмат кылган генералдар, полковниктер жана катардагы бардык кызматкерлер, офицерлер муга күбө боло алат. Тастыктап айта алат. Ошондуктан урматтуу кызыл сеңирликтер, сиздер эң сонун баланы тарбиялап өстүрдүңүздөр. Сиздер элибизге, журтубузга кызмат кылган патриот, мекенчил жигитибизди тарбиялап өстүрдүңүздөр. Тилекке каршы Шумажал Эркин Чакановичти арабыздан анын тилектерине жеткизбестен алып кетти. Көптөгөн жумуштар аткарылды, биз анын баарын сиздерге айта албайбыз, айтып да бүтө албайбыз. Эң негизгиси мына биздин ошол мен кызматка келгенден бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети толук бойдон жаңыланды. Эң биринчи биздин курган имаратыбыз Жалал Абад облустук башкы башкармалык имараты болду. Ушул имарат бизге эстелик болуп калып кетти. Ушуну Эркин Чаканович өзү баштап, башынан аягына чейин куруп, бүтүрүп, тапшырып, урматтуу президентибиз келип өзү ачып берди. Эркин Чаканович ооруп калып, 3-4 айдан бери, 5-6 айдан бери ооруп жүрдү. Анан ошол Бишкекке кайтып келип калганда мен балдарга айттырдым, Эркин Чаканович келген турбай, мен көрөйүн, учурашайынчы деп. Чынында, чын айтканда өтө сагындым эле ушу кишиничи. Көп көрбөй калдым эле. Себеби биз күндө чогуу иштейт элек. Күндө. Bir күн дагы көрбөй калбайт элем. Күндө чогуу иштейт элек. Bir күндө жок дегенде 5-6 жолу телефон менен сүйлөшөт элек. Ар түрдүү тапшырмаларды алып, ошолорду так даана аткарат эле. Ошондуктан мен бул кишиге ишенип көп тапшырма берчи элем. Көп тапшырма берчи элем. Ошол берген тапшырмаларды мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, комитеттин кызыкчылыгы үчүн так даана аткарат эле. Ошондуктан мен буга тапшырмаларды бере берчи элем. Анан кийин бул кишини көптөн бери 3-4 ай, 5-6 ай көрбөй калып, сагынып калып, келди дегеннен мен айттым, мен бар көрөйүн ушул кишини. Сагындым. Десем балдар айтып калды, ал киши сизди келтирбей өзү келем деп атат. Өзү сизге жолугуп кетем деп атат деп. Анан аэропортко кетип атканда, ушу Кореяга кетип атканда баласы экөө келди, мага жолугушту. Мен кабинетиме кирип олтуруп, жарым сааттай олтуруп, чай ичти, олтурдук, сүйлөштүк. Анан ошондо дагы айтып, мен дейт ушул биздин штаб-квартирага, жаңы салынган штаб-квартирага биринчи кирдим, урматтуу төрага. Кудай буйрса, жакшы болуп келсем, сиздин жаныңызда тирек болуп мамлекетибизде иштейбиз. Мамлекетибизди мына кыйла
көтөрүп койдук, бутуна тургузуп койдук. Мындан ары дагы иштейбиз. Мындан ары дагы мамлекетибизди өнүктүрөбүз деп кыйналып атса дагы, ооруп атса дагы ушу сөздөрдү мага айткан. Анан мага кайра дем күч берип, сиз кайтпаңыз, сиз алдыга жылыңыз, сиз эч качан токтобоңуз. Элибизге ушундай кызмат кылып атасыз, дагы кызмат кылыңыз. Биз дагы сиздин жаныңызда турабыз деп ушундай сөздөрдү айтып, өзү ооруп атса дагы мага ушундай мындай бир күч кубат берип кеткен эле. Анан экөөбүз отуруп, жарым сааттай чай ичип, анан мен узатып атканда ушул бир чыгып атканда бир эсиме келди. Эркин Чаканович, келиңиз экөөбүз бир сүрөткө түшүп алайлычы деп айтайын деп анан кайра тартындым. Койчу эми дагы бир көңүлгө бир нерсе кетип калбасын деп. Ошондо айта бербеген эмеске деп дагы деле айтып жүрөмүн, эстеп жүрөм. Мына 2 күн болду, ушул киши Эркин Чаканович дүйнөдөн өтүптүр дегенден бери бир мүнөт десем бул калп болуп калат, бирок постоянно көз алдыман элес кетпей атат. Киргени, чыкканы, отурганы, сүйлөгөнү, иштегени, бир ишти аткарып келсе, жымыңдап келип, ушундай мына аткардым деп кубанып доклад бергени. Ал эми аткара албай калса, башын жерге салып, ай болбой калды деди, башын аяка буяка кыймылдатып келип дагы доклад бергени. Ушулардын баардыгы көз алдымда турат. Ошондуктан, урматтуу эл журт, бүгүнкү күндө урматтуу туугандары, балдары, кызы сегирликтер, урматтуу туугандарым, силер да ыйлап аткан жоксуңар. Эркин Чакановичти билген бардык эл журту ыйлап атат. Эркин Чакановичти кээ бир адамдарды жүздөгөн адамдар билип бул дүйнөдө өтөт. Кээ бир адамдарды миңдеген адамдар билип өтөт. Кээ бир адамдарды миллиондогон адамдар билип өтөт бул дүйнөдө. Ушу Эркин Чакановичти биздин эле мамлекетте миллиондогон адамдар билчү эле, таанычу эле. Анын достору жөнүндө же башка чогуу иштеген адамдар жөнүндө мен айтпай эле коеюн, сөз узак болуп кетет. Бирок эң негизгиси ушу Эркин Чакановичтин адам катары, пенде катары кылган иштерин бардыгы жөнөкөй эле. Жөнөкөй мамилеси менен элдин жүрөгүндө калды. Кош бол, товарищ полковник Макамбаев, товарищ Эркин Чаканович. Алла Таалам жайынан жаннатынан берсин. Алла Таалам ошол дүйнөдө кылган эмгектериңиз үчүн жүзүңүздү жарык кылсын. Бейиштерде жолугуга буйруп насип этсин. Кош бол деп айтууга оозум барбай турат. Бирок айтууга мажбурмун. Кош бол, Эркин Чаканович. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Es-sabru miftahul cennet, sabırlılık bul beyiş. Çakan oğlu Erkinbek marhumumuzun arbağına bağışladık. Kudayım marhumumuzun günelerin geçirgin, ahiretin abad kılgın, jatkan kabırın Firdavs cennet bahçelerinden bir bahçe kılıyor ya Rabbal alemin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Canıtkan Kudayım tört tekbirdi. Janaza namazımızды kabul kıla gör. Kudayım şul marhumumuzdu özüңdün meyrimine ırayımına bölüp barıp jaygaşa turgan kabırın beyiş töllörden bir tör, Firdavs cennet bakçalarından bir bakça kıl. Arkasında kılan üybüle bala çakasına kalayık çurtuna özüň sabırdуулuk beri ya Rab. At-tayyibin at-tahirin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu Akbar.
Эркинбек Макамбаев 1972 жылы Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Кызыл Сеңир айылында туулган. Улуттук коопсуздук органдарындагы кызматын 2001 жылы баштап, акыркы күндөрүнө чейин ар кандай ыкчам жана жетекчилик кызматтарда эмгектенген. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.